Аллах Тааладан корккула дейт. Эми коркуу сезим кандай болуш керек Кудай Тааладан? Биз бир нерседен же болбосо бир кимседен корко турган болсок, эмне кылабыз? Тамагыбыздан тамак өтпөйт. Биздин рахатыбыз жоголот. Түн уктай албайбыз. Биз коркобуз. Бир нерседен же бир кимден корко турган болсок, мына ушундай болобуз. Бирок Аллах Тааладан коркуу андай эмес. Аллах Тааладан корко турган болсок, биздин жүрөгүбүзгө эмнет? Рахаттык келет. Биз тынч жай алабыз, жүрөгүбүз жай алат. Биз эгерде Кудай Тааладан бир залымдан корккон сыяктуу корко турган болсок, анда биз коркуубуз Кудай Таалага татыктуу болбой калды. Мисалы үчүн, бир адамдын бөйрөгү иштебесе, ал бир жума боюнча канча акча коротуп канын тазалайт? 5000 сом. Биздин жашообузда кездешип атпайбы? 5000 сомдон акчасын берип коротуп канын тазалайт. Эми бул бир эле биздин бөйрөгүбүз. Биздин денебизде канча, инсандын физиологиялык составында канча неме бар, мүчөлөр бар. Балким 50-тир, балким 70-тир, балким 80-дир, балким 100-дүр. Эми 100 мүчө деп алган болсок, ар бир мүчөбүзгө эгерде иштен чыга турган болсо, 5000 сомдон корото турган болсо, канча болот? 100дү 5ке көбөйсөк, 5000ге. Канча болот? 500 000 сом болот. Эгерде бардык бөйрөктөрүң, бардык ички органдарың иштебей калыптыр деп, бир адам сиздерге 500 000 сомдон күндө шотуңузга которуп турду. Күндө шотуңузга которуп турду. Бирок ошол адашпастан которду. Эртең менен шотуңузга карасаңыздар, 500 000 сом бар. Ал эгерде ошол жакшылык кылган инсан сизди карап турса, мынтип күзөтүп турса, сиз мындай ашыкча аракеттер кыла аласызбы? Же ашыкча сөздөр сүйлөй аласызбы? Же колдоруңуз менен же башка кол жансоо менен башка бир аракеттер кыла аласызбы? Кыла албайсыз. Аны мынтип отурасыз, жанында мынтип отурасыз. Ал мени карап турат, күндө мага жакшылык кылып атат, 500 000 доллардан которуп атат. Жок, ушинтип эле отурайынчы, адепсиздик кылып койбойн. Сүйлөгөн сөзү дагы эмне? Тизмектеп алып, анан ойлонуп алып сүйлөйбүз анан. Кудай Таалам бизге дагы ушунчалык чексиз нематтарды берет. Эгер ошол инсан айтса, 500 000 доллардан которуп аткан инсан айтса, күндө сенен суранарым, менин машинамды 5 жолу жууп берчи күндө. Десе, күндө 500 000 сом доллардан жөнөтүп аткан инсандын машинасын 5 эмес, 8, 9, 10 жолу да жууп беребиз. Себеби эмнеге? Бизге ушунчалык жакшылык кылып атат. Сүйүнүп барып жуабыз. Керек болсо, болондун астында жууп коебуз, дөңгөлөгүнүн астында жууп коебуз, көтөрүп туруп, домкрат менен. Эми карасаңыздар, Кудай Таалам бизге ушунчалык чексиз нематтарды берген, биз ага урматсыздык кылып атабыз. Биз урматсыздык кылып коюудан коркушубуз керек. Эгерде Кудай Тааладан бир инсандан же болбосо бир нерседен корккон сыяктуу корко турган болсок, же залымдардан корккон сыяктуу корко турган болсок, анда биз Кудай Таалага эмне? Туура эмес коркуп атабыз. Кудай Тааладан коркулбайт. Кудай Тааладан эмне? Үмүт суралат. Ошон үчүн эмне? Үмүт менен коркуу бирге болсун дегенде максат. Негизи үмүт менен коркуу экөө бири-бирине каршы болгон сезим болушу мүмкүн. Мисалы үчүн күн менен түн бир жерде болбойт дегендей, үмүт менен коркуу же болбосо үмүт менен сүйүү бир жерде болбошу мүмкүн. Бирок биз коркууну башкача түшүнүп алганыбыз үчүн бир жерде болбойт деп эсептейбиз. Кудай Тааладан корккондо бир адамдан же болбосо бир нерседен корккондо коркпойбуз эч качан. Бир нерседен корксоңуз, бирөөдөн корксоңуз эмне болосуз? Эч качан уктай албайсыз. Эч качан уктай албайсыз. Тамагыңызды да жей албайсыз. Даже кечиресиздер, орусча сүйлөп алдым. Да эмне? 2 күн, 3 күн боюнча эмне кыласыздар? Тамагыңыздар тамагыңыздардан өтпөйт эч качан. Анан сиздер стресс болосуздар, ойлоносуздар. Инфаркт болгонго чейин барасыздар, же болбосо инсульт болгонго чейин барасыздар. Ушунчалык ойлоносуздар, коркосуздар. Эми Кудай Тааладан корккандай эмес. Эгерде Кудай Тааладан чындап корксоңуздар, сиздердин жүрөгүңүзгө рахаттык келет. Рахаттык гана келет.